Президенттердин жашоосу ар бирибизди кызыктырып келген. Аларда эл катары эс алышабы же алар түнү күнү жумуш менен алек болобу деген суроону бергендер да бар. Албетте президенттер да адам, алардын да калоосу бар. Жакында эле Россиянын президенти Владимир Владимирович Путиндин үйү ачыкка чыгып, бир эле орустарды эмес бүткүл дүйнөнү таң калтырды. Себеби 7000 гектар жерге салынган бул хан сарайдын бир гана туалет тазалоочу щеткасынын баасы 150 000 рубльду түзгөн. А жалпы үйдү куруу үчүн 100 миллиард рубль акча коротулганы айтылууда. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү, сиздер менен ар дайымкыдай Бек Шамиров. Бүгүнкү видеобузда биз дүйнө жүзүндөгү президенттердин үйлөрү тууралуу кеп кылууну туура көрдүк. Мындан сырткары достор, бизге коңшулаш болгон президенттер кандай үйдө жашагандыгы тууралуу да маалымат беребиз. Бүгүнкү видеобуз сөзсүз кызыктуу болот деп айта алабыз. Себеби бүгүнкү видеобузда биз Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров кандай үйдө жашагандыгы тууралуу да маалымат беребиз. Андыктан достор, сөзсүз биздин каналга катталыңыздар. Бул видеого бир мага жакты белгисин коюп колдоп кетүүнү унутпаңыздар. Биз видеобузду баштайбыз. Биринчи эле болуп АКШ өлкөсүнү 4 жыл ичи башкарып турган Дональд Трампка токтолуп кетели. Дональд Трамп ар дайым элден өзгөчөлүнүп келгендигин байкоого болот. Бул президент башкалардан айырмасы бийликке келгенге чейин эле бизнесмен болгон. АКШга 4 жыл президент болуп турганда ал болгону $4 акча иштеген. Башкача айтканда, президенттик айлыктан толугу менен баш тартып, өз эли үчүн акысыз иштеп берүүнү айткан. Анткени Трамптын байлыгы $3 миллиард ашуун. Нью-Йорк шаарындагы көптөгөн бийик кабаттуу үйлөрдү дал ушул инсан курган. Демек, албетте өзү бийик кабаттуу имараттарды кургандыктан өзү үчүн өзгөчө үй курууну каалаган. Дональд Трамптын Нью-Йорк шаарында өзү курган Трамп Тауэр имаратында 3 кабаттуу пентхаусу бар. Ал жерде аялы баласы менен жашайт. Эң таң калыштуусу, бул батир жалаң гана алтын менен жасалган. Жана бул үйдүн баасы $68 миллион бааланат. Биздин сомго бүгүнкү курс менен которо турган болсок, 5 миллиард 600 миллион сом болот экен. Эгерде сизде ушул акча болгондо кайсыл жака коротмоксуз? Комментарийге жазып калтырыңыз. Турция бул өлкөнү бүгүнкү күндө Режеп Тайип Эрдоган аттуу инсан башкарып турат. 5 убак намаз окуган, Кудайдан корккон инсан. Себеби бир эле президент эмес, Турция элинин 99% булар мусулмандар. Макул темадан алыстабайлы. Режеп Тайип Эрдоган үй бүлөсү менен бүгүнкү күндө атайын Анкарада президент үчүн курулган хан сарайда жашап келишет. Бул абдан чоң хан сарай $500 миллион бааланат, жана 1100 бөлмөлөрү бар. Кыргызстандын ак үйүндө болсо болгону 236 бөлмө бар. Турциянын президенти үчүн курулган бул сарайда 250 комната бул президенттин же анын үй бүлөсү үчүн курулган комната. Калганы башка жумушчулар үчүн. $500 миллион Режеп Тайип Эрдогандын сарайынын кыргыз сомго баасына которо турган болсок, 41 миллиард сомдон ашуун акча болот экен. Албетте бул өтө чоң сумма. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун үйүнө да токтолуп кетели. Жапаровдун үйү Ысык Көл облусунун Кенсу айылында 2 кабаттуу жөнөкөйлүү үй. Таң калыштуу нерсеси да жок. Бирок бүгүнкү күндө Жапаров үй бүлөсү менен мамлекеттик резиденцияда Ала Арчада жашайт. Эгерде Ала Арчадагы президенттин үйүнө токтоло турган болсок, Байкуш Сооронбай Жээнбеков президент болгондон бери бул жерде ремонт кылып келген. Бул резиденциянын ички ремонту жаңыланган. Жада калса Сооронбай Жээнбеков өзү келип кандай ремонт болоорун да айтып кеткендигин Ала Арча резиденциянын директору Эмил Сматов айткан. Эң өкүнүчтүүсү чуркагандыкы эмес, буйругандыкы демекчи, 2020 жылы ремонту бүткөн. Бул резиденцияда Жээнбеков кыйратыпта жашаган жок. Бүгүнкү күндө ремонтуна $6 миллион акча коротулган. Бул үйдө Садыр Жапаров үй бүлөсү менен жашап келет. Келиңиздер эми Россиянын президенти Владимир Владимирович Путиндин үйү тууралуу кеп калалы. Жакында эле Алексей Навальный аттуу саясатчы Путиндин жаңы курулуп жаткан үйүнү ачыкка чыгарып жиберди. Тоонун кырында, көлдүн жээгинде 7000 гектар жерге курулган бул хан сарайдын аянты 17 000 метр квадрат. Бул хан сарайдын ичинде бардык нерсе бар. Жөн гана креслонун баасы 2 миллион рубль болгон. Бул үйдүн ичиндеги буюмдардын баасы асман тирейт.
Biz jogorдағы айтқан Recep Tayyip Erdogan жашаған хан сарайға 500 миллион ақча құротылған деген біз. Бирок ал хан сарай Эрдогандын менчик үйі болған емес. Мамлекеттики болған Путиндин Геленджикадагы жайгашкан үйі менчик үй. Жана құротылған ақчасы 100 миллиард рубльді түзгөн деп айтылууда. Эң таң калыштуусу бул Путиндин жалгыз үйү эмес. Бүгүнкү күндө Владимир Владимирович Путин Кремлдеги сарайда жашайт. Тажикстандын президентине токтолуп кетели. СССР жоюлгандан бери Тажикстанды бир адам башкарып келет. Ал Эмомали Рахмон. Бул инсандын жашы бир канчага барып калган, бирок бул инсан өмүр бою президент болуусу толук мүмкүн. Жада калса каза болгондон соң да баласы президент болот. Эгерде Эмомали Рахмондун резиденциясына токтоло турган болсок, бүгүнкү күндө Тажикстандын президенти жашаган үй дүйнө жүзү боюнча эң кооз хан сарайлардын катарына кирет. 8 жыл ичи курулган бул резиденцияда чындыгында кооз. Бул хан сарайда Эмомали Рахмон жана анын үй бүлөсү жашап келет. Бул хан сарайды салуу үчүн 100 миллион доллар акча коротулган жана ал акчалардын баарынын мамлекеттик бюджеттен коротулганы айтылып келинет. Жада калса элдер наразы болушуп митингдерди да өткөрүшкөн. Эмнеси болбосун бул үйдө Эмомали Рахмон 2008-жылдан бери жашап келет жана бул резиденциянын сүрөтү жада калса Тажикстандын акчаларында да бар. Ак Орда Казакстандын президенти үчүн салынган хан сарай. Нурсултан Назарбаев дал ушул резиденцияда жашап келген. Бүгүнкү күндө бул жерде Казакстандын жаңы президенти Касым-Жомарт Токаев үй бүлөсү менен жашайт. Путиндин хан сарайы 17 000 метр квадрат болсо, Казакстандагы хан сарайдын аянты 36 720 метр квадрат. Бул чындыгында абдан чоң, бийиктиги 80 метр, 7 кабаттан турат жана 2 этаж подвалы бар. Келиңиздер Кыргызстандын мурдакы президенти Алмазбек Атамбаевдин үйүнө токтолуп кетели. Жогоруда биз жалаң гана мамлекетке тиешелүү резиденцияларга токтолуп келдик. Башкалардан айырмасы Атамбаевдин үйү бул жеке үй. Атамбаев Кыргызстандагы эң бай саясатчылардын катарында алдыңкы орундарды ээлеп турат. Демек, мындай көзгө көрүнүктүү үйдү салуу Атамбаев үчүн эч кандай көйгөй жаратпайт. Бул 3 кабаттуу үй өтө кооз жана жеринин чоңдугу да Өмүрбек Текебаевдин айтымында 17 гектар. Бүгүнкү күндө бул Койташтагы үйдө Атамбаевдин баласы жашап келет. Арабтардын жөнөкөй эле элдери да бай келишет. Демек, бийликте тургандар эсеби жок бай адамдар. Бириккен Араб Эмирлигинин борборунда Абу-Дабиде жайгашкан өлкөнүн башчысы үчүн курулган бул сарай көптү таң калтырат. Негизи бул сүрөттү көргөзүп эле дал ушул үйдө Бириккен Араб Эмирлигинин башчысы жашайт десем, баарыңыздар келе бул үйдүн канчалык чоң экендигин, канчалык кымбат экендигини түшүнүктүү болот. Бул хан сарай 150 гектар жерди ээлеп турат. Чындыгында Садыр Жапаров жашаган резиденция бул хан сарайдын алдында кичинекей эле болуп калат. Достор, биздин видео соңуна чыкты. Сиздердин баарыңыздарга биздин каналды колдоп келгениңиздер үчүн чоң рахмат айтып кетебиз. Жана мындан ары да Кыргызтоп каналын көрө бериңиздер. Комментарийге өз оюңуздарды жазыңыздар, кызыктуу темаларды жазыңыздар. Эгерде сиз жазган тема чындыгында кызыктуу болсо, албетте биз видео чыгарабыз. Сиздер менен Ар дайым Кудай Кыргызтоп каналы болду. Достор, бул видеонун ссылкасын WhatsApp'тагы группаларыңызга жиберип коюуну да унутпаңыздар. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.